Саламатсыңарбы? Азыркы кезде онлайн видеолор аябай маанилүү болуп жатат. Бирок видеону тартканыбызда кээинки видеолордун үнү аябай начар угулуп, микрофондун таза эместиги, үнүнүн таза эместиги билинип калып жатат. Бул деген компьютердин өзүндөгү микрофон менен тартып жатабыз видеолорду. Албетте бул жерде эң негизги нерсе үндүн тазалыгы видеолордо. Мен азыр тартып жаткан бул үн компьютердин өзүнүн үнү. Ал эми мен азыр микрофонду өзгөртөйүн. Properties киребиз. Окей, басайын. Бул угуп жаткан үн азыр менин телефонума келип жаткан үн. Эгерде телефон бир аз узак турат, ошондуктан ушундай болуп атат. Эгерде үн жетишпей аткан болсо, могул жерден микрофондун үнүн көтөрүп койсок болот. Бул жерде сарыга чейин үн келсе жетиштүү деп ойлойм да. Азыр байкадыңар, үндүн компьютердин өзүнүн үнү жана телефондон келген үндү байкадыңар. Албетте баарыбызда эле микрофон боло бербейт. Ошондуктан мен сиздерге азыр ушул телефонду кантип микрофон катары колдонсо болот, ошону көрсөтүп берем. Алгач бул сайтка киребиз. Бул сайт бизге ошол программалардын жардамы менен кантип өзүбүздүн телефонду микрофон катары колдонсо болот деген программаны жазып чыгышыптыр. Драйверлер жүктөлөт экен. Драйверлери кадимки эле биздин компьютердун саунд картасында эле чыгып, андан кийин микрофон катары эле калган программаларда колдонула берсе болот экен. Бардык инструкциялар бул сайтта. Телефонго могул программаны установка кылабыз. Google Play же болбосо App Store'дон телефондун программасын установка кыла алабыз. Vomix деген программа көрүңөр эле. Андан кийин Vomix Client for Windows программасын жана ушунун драйверин бул жерден установка кылабыз. Баары аябай жеңил. Компьютердун программасын жана драйверин установка кылгандан моундай программа чыгып калат экен. Client болуп чыгып калат. Бул жерден көрөбүз азыр. Азыркы кезде мен USB болуп connection болгон, USB менен байланган. Ал эми компьютерде болсо моундай программа ушундай эле жеңил. Бул жерге басканыбызда эле микрофон катары башталат, сервер катары муну баштатып коюш керек экен. Ал эми настройкаларга басканыбызда, настройкада жеңил. Бул жерден транспорт деген жерге бассак, Bluetooth менен, USB менен, Wi-Fi менен, же болбосо телефонду hotspot, телефондун Wi-Fi'ын ачып, компьютерди байлап, ошодон түз эле Wi-Fi direct кылып байланса дагы болот экен. Эң жеңил жол, албетте, менимче бул деп ойлодум. Wi-Fi direct экен. Компьютердун Wi-Fi'ын, телефондун Wi-Fi'ын ачып эле, компьютерден байланып туруп, микрофон катары колдоно берсе болот экен. Ал эми USB болуш эң жакшы жол, албетте, үндүн бат трансфер болуш үчүн. Ал үчүн албетте бир канча инструкцияларды аткарыш керек экен. Телефондун enable USB деген функциясын, USB debugging деген функциясын ачып коюш керек экен. Андан кийин компьютерга программа, бир программа установка кылыш керек экен. Ал деген Universal ADB деген программа болот экен. Алардын баары бул жерде жазылган экен. Бул жерде окуп жатсаңар баары түшүнүктүү болот деп ойлойм. Установка программалар туурасынан болгондо бул жерде
үндүн ичинен чыгар recording device кирсек, бул жерде кадимкидей эле микрофон катары эле көрүнөт бул жерден. Ал жерди set default device деп тандап коебуз. Ал эми программалардан болсо кадимкидей эле бул жерден тандап алып колдоно берсек болот экен. Эгерде бул телефондон келип жаткан үн аябай жетишсиз болуп жаткан болсо, filters деген жерден gain деген фильтрди кошобуз. Gain фильтр бул жерден плюска басып gainди кособуз. Gainди каалашыңарча бул үндү көтөрүп алса болот да. Мисалы 20 деп койдум, мисалы 25 деп койсок, дагы катуураак үндөр чыга баштайт экен. Же болбосо бул жерден дагы кайра түшүрүп койсок болот. Мындай настройкаларын жазса болот. Буюрса жакшы видеолор чыгат деген ойдомун. Ийгилик.